көпчүлүк кызыгып көргөн Билерман Ордо интеллектуалдык оюну мына ушул студияда тартылат. Бул студия өзүңүздөр көрүп тургандай 6 катышуучуга ылайыкташкан, ортодо тегерек стол жана бул жерде ар бир суроого ушул барабан өзү тандап ала турган болуп жайгашкан. Командалар ушул жерге жайгашып, интеллектуалдык клубдун мүчөлөрү баардыгы ушул жерге келишип оюнду өткөрүшөт. Телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорду биз дээрлик ушул 10 жылдын аралыгында, мына эгер башталганында 2008-жылы биринчи жолу эфирге чыккан болсо, Билерман Ордо мына ошондон бери баардык суроолор мына телекөрүүчүлөр тарабынан келген. Мына бул жерде дагы азыр ушул Кыргызстандын ар тарабынан керек болсо Турциядан, Россиядан жана башка жактардан ушу суроолор келген. Бул ушул Билерман Ордонун бир топ аймактарга жайылганынан кабар берет. Командалар бизде өздөрүнүн эрежесине ылайык тандалып алынат. Ар бир катышуучунун өзүнүн интеллектуалдык деңгээли, анын канчалык көп китеп окугандыгы жана ошондой эле анын тарыхты жана Кыргызстандын коомдук саясий абалына байланыштуу ар кандай китептерди, технологиядан, автомашинадан, жануарлар дүйнөсүнөн деги койчу адамдын жашоосуна керек болгон бардык тармактарды билүүсү зарыл. Ошондуктан да биз клубдун атын Билерман Ордо деп атап койгонбуз. 2008-жылдан баштап чыгып келаткан Билерман Ордо интеллектуалдык оюну бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын бардык аймактарында жайылган, филиалдарыбыз бар. Бишкек шаарында, Жалал Абадта, райондордо, мектептерде дээрлик баарында өтүп келе жатат. Бул биз үчүн аябай кубанычтуу. Бул да болсо биздин жарандардын ушундай интеллектуалдык оюндарга кызыкканынан кабар берет. Сөзсүз түрдө бул оюн телекөрүүчүлөр тараптан келген суроолорду ойноп жатканыбыз үчүн телекөрүүчүлөр үчүн дагы, Билерман Ордо клубунун командалар үчүн дагы кызыктуу болсун үчүн биз мындай демөөрчүлөр менен иштешип, алардын баягы байге фондуларындагы камсыздап берүүгө аракет кылабыз. Оюндун эрежеси боюнча, эгерде кайсы бир телекөрүүчүнүн айталык, мына бул жерде ушул жебе ушул конвертке келди, мына ушул конвертке келди. Ушул телекөрүүчүнүн суроосу ойнотулат. Суроону табууга 1 мүнөт убакыт берилет. Эгерде команда таппай калса, ушул раундка койгон байге каражаты ушул телекөрүүчүнүн атына жөнөтүлөт. Эгерде команда таба алган болсо, команданын өзүнүн эсебине калтырылат. Эгерде кедей адам тооктун этин жеп жаткан болсо, анда же тоогу же өзү кесел. Жоңуздар тура. Жоңуздар тура, эсеп болсо 1-1. Суроолор бизге телекөрүүчүлөр тараптан келет. Суроолор келгенде биз суроолорду биздин редакциялык бөлүм бар. Редакциялык бөлүм менен биз суроолорду талдап чыгабыз. Ал суроо мурда кайталанып келбегенби, интеллектуалдык эрежеге жооп береби, логикалык мааниси барбы? Мына ошол жактарын карайбыз. Эгерде биздин талаптарга жооп бербесе, анын суроо жөнөткөн ээсине биз билдирүү жөнөтөбүз. Сиздин сурооңуз мына талаптарга жооп бербейт, кайрадан башынан талдап бизге жөнөтүңүз деп ошондой таризда тандалат. Бул оюндун эрежеси боюнча алып баруучу кадрдын сыртында бул команданы башкарыш керек да. Эгерде кадрдын сыртында башкарылбай турган болсо, айталык мен ушул жерде кокустан ушул жерде олтуруп эле бул командага суроо бере турган болсом, команданын катышуучулары өз ара талкуусунда мен биринчиден тоскоолдук жаратам, экинчиден булар команда ойноп жатып мен улам карай бериши мүмкүн да. Биз туура талкуулап атабызбы же жокпу деп. Анан 1 мүнөттөн аралыгында ар кандай абал болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн мен кыймылдап коюшум мүмкүн, же кайсы бир Билерманды өзгөчө карап коюшу мүмкүн. Ошол учурда команданын ичинде мисалы үчүн, демек бул Билерман туура тапкан окшойт деп команданын ою чачырап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн алып баруучунун көрүнбөгөнү бул көрсөтүүнүн эрежесине ылайык. Бир гана учурда алып баруучу бул оюнга чыгат. Финалдык оюнда Супер Блиц раундунда алып баруучу Билерманга каршы деген атайын раунд коюлат. Ошол учурда гана мен бул жерге чыгып команда менен ойнойм. 10 жыл болду, Кудай кааласа. Биринчиден ушул көрсөтүүгө үзбөй
катышып суроо жөнөткөн телекөрсөтүүлөрдүн ыраазычылык билдиремин. Алдыдагы пландар Бишкек шаарында биз ушул студияны клубду ачуу. Бишкек шаарында бизге көп сунуштар келген. Бишкек шаарында интеллектуалдардын башын бириктирип, ал жакта студия ачуу биздин негизги планыбыз. Анан кошуна өлкөлөргө барып, ал жакта Билерим Онорду клубтары менен Өзбекстан Закават, Москвада Что где когда, Азербайжан, Армения клубтарга мүмкүнчүлүктүн жараша барып, алар менен тажрыйба алмашып, пикир алмашып, алар менен достук бир маанай жаратуу ушундай план бар.